Emne üçün namazda 2 reket, 4 reket, 3 reket dep aytılат. Negizi reket degендин maanisini aytıp keteli. Reket деген сөздің маанisi еңкею, жолбосо башты ийүү деп айтылат. Экинчи bir маанisi башты ийип, эки тизени жерге тийүүсү деп айтылат. Тизе бүгүү мындайча айтканда. Мындай тизени бүгүп кечирим сурап деп коет да, ийилип деген мааниде. Бирок эң негизгиси бул жерде экинчи мааниси кайсы экен? Башты ийип, анан эки тизе жерге барып тийүүсү. Мана ушул рүкү деген мааниси. Ал эми колдонмодо мааниси ракаатун деп коет. Кыямга турганда Аллаху акбар деп кулак кактык да негизи. Кол байлаганда кыраат, андан кийин рүкү, андан эки жолу сейденин аткарылуусу. Мана ошо менен рекет бүтөт. Бир бөлүгү бүтөт. Анан 2 рекет болуп, 3 рекет болуп бөлүнүшүнүн себеби пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ошентип бөлгөндүгү үчүн бөлүнүп калган. Мисалы, Мухтасардын шархы Фатху Бабил Иная деген китеп бар, 3 томдон турат. İhtisar Rivaya деген китеп бар, шархы бар, 2 томдон турат. Мана ушул китептин автору Молла Аль-Карик ва Фатху Бабил Иная. Ушул китептин автору да сонун түшүндүрмө берет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам канчалык намазга кызыкканына карабастан, багымдаттын убагы киргенде 2 рекет сүннөт жана 2 рекет фарз гана окуган. Демек биз ошо 2 рекет сүннөттү гана тим болушубуз керек. Жок эми дагы бир 2 рекет сүннөт окуп койбойм деп окуй турган болсок, бидатун деп коет, баягы динге жаңылык киргизген болобуз. Пайгамбар ушуну окуп койсо болмок экен, эмнеге окуба койду экен деп өзүбүзчө да бир нерсени иштеп чыккан болуп калат экенбиз. Ошондуктан пайгамбар кандай аткарды, биз ошондой аткарабыз, кандай тыюу саламыз, биз ошондой аткарбай тыюу салган болсо, биз ошондой тыйылышыбыз керек. Алла Таала баардыгыбыздын орозолорубузду, тутуп аткан нафил орозолорубузду, жасап аткан аткарып аткан ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Allah Taala Kur'an'da ikra, oku degen, başka ayatlerde hel yestavillezine ya'lamun vellezine la ya'lamun savatlı olanlar savatsızlar baravar degen çok baravar emas, daima alıdadır. Savatlı deseler Arapçanı jebitip kalış şart emas. Eң негизи арам менен адалды тактаана билип, колдон келишинче тажвид менен Кур'ан окуганды үйрөнүп, аны башкаларга үйрөтүп, улуу муундагы ата-бабаларыбыз динибизди кандай жеткирип келсе, кийинки муундарга да ошондой өткөрүп берүүнү Кудайымыз бизге баарыбызга насип кылган болсун. Кээ бир жаңылык баягы салттуу жолдо болот. Салттуу дин эмес, калыптанган жол менен деп десек айтсак туура болот. Ата-бабадан кандай калыптанып бизге келген болсо, ошол менен калыптанган боюнча кийинки муундарга таптакай өткөрүп берип койсок, бир ой, бир багыт, бир пикир менен иншалла Кудайым буйруса, алдыга жыла бермекчибиз. Алла Таалаңыздан эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.